Саламатсыздарбы, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү, силерди каналда жолуктурганга абдан кубанычтамын. Бүгүнкү биздин сүйлөшө турган темабыз согушта жеңиш шарттары. Бүгүнкү күнү Кыргызстанда кайра мындай кандайдыр бир кара булуттар жыйналгансыйт. Элдин жалпы ички сезиминде мындай жакшы эмес күтүүлөр, ойлор болуп жатат. Негизи Кыргызстанда баарыбыз тынчтыкты каалайбыз, бирок тилекке каршы ушундай кээ бир кабарлар ошого окшотуп жатат. Ошондуктан дагы бир сыйра ушул эгерде чоң согуш чыгып кетсе, ошол чоң согушту кандай өткөрүш керек, кандай жеңиш керек деген темаларга бир аз ой жүгүртөлү. Ушул нерсе тарыхтан келип чыгат. Негизи мен өзүм экономистмин. Экономисттер окуп атканда көп учурда ушул согуштун экономикасын да окушат да. Согуштун экономикасын окуганда түшүнүктүү нерсе бул деген кайсы өлкөнүн экономикасы күчтүү болсо, ошол өлкө дайыма жеңет. Андай эмеси кыскача эскертип коеюн. Бул маалымат жеке ой пикир, авторго тиешеси бар уюмдарга таандык эмес, албетте. Мен деген ушул маалыматты өз пикирим катарында берип атам. Ошон үчүн кошумча текшерип алсаңар жакшылап, бул деген жакшы эле болот. Негизи ушул видеомдун өнөктөшү, видеонун спонсору өзүмдүн ишканам, Шаршеев жана партнерлор өнөктөштөр деген ишкана. 2014 жылдан бери иштеп жатабыз. Бизнес пландар жазабыз, ТОлор жазабыз, ТЗлер жазабыз, жана маркетингдик изилдөөлөрдү өткөрөбүз. Бизнес план керек болсо, кириңиздер, биздин профайлды Facebooktан да тапсаңар болот. Жана ошол контактны кошумча мындай байланыш данныйларды, байланыш маалыматты ошол видеонун сүрөттөмөсүнө калтырам. Андай эмесе, бүгүнкү согушту көрөлү. Негизи согуштун жеңүү шарттары эмкилер да. Бул эң биринчи дипломатия. Эмнеге дегенде, ошол Кыргызстан, мисалы үчүн бүгүнкү күндө эң мындай дипломатиясы жакшы өлкө бул Түркия болуп эсептелет. Анткени, мисалы үчүн Түркиянын мисалын алсак, алар деген бизге ушул НАТО каршы чыккан, НАТО сатпагыла деген технологияны сатышты да. Ошол технология бул деген жанакындай дрондор. Ошол нерсе, мисалы үчүн НАТО ичинде ушу көп талкууларды жаратат. Түркия дрондорду башка өлкөлөргө бербеш керек деген пикир бар болчу аларда, бирок Түркия өзүнүн саясатын алып барып жатат. Түркия дагы өзүнүн шарттарын НАТОго коюп жатат, НАТОнун мүчөсү болгону менен. Ошон үчүн негизи ушу жалпы туранды түзүш үчүн Түркия Кыргызстанга жардам берип атат. Бирок бир маалда жаңылыктар болгон. Түркия Тажикстанга да мисалы үчүн ушул дрондорду сатканга ой пайда болгон. Бирок кыргыз дипломатиянын күчү менен акырындап кайра ушул ойдон баш тартышкан. Ошон үчүн дипломатия бул аябай чоң күч. Дипломатия иштебесе, негизи согуш жеңилет. Анткени өлкөдө канча күч болбосо да, канча өрт жигиттер болбосо дагы, уул кыздар болбосо дагы, патриот баары бир технология жок болсо, колдоо жок болсо, финансылык каржы болбосо, баары бир утуу согуштан өтө жеңил болбойт, өтө татаал болот. Согуштан утулуп калыш жеңилирээк болуп калат. Дипломатиянын аркасы менен логистика башталат. Бул эң негизги нерсе. Бүгүнкү дүйнөнүн экономикасында бир да өлкө жок да, өз ичара баягы товарларды чыгарып сатканда. Жада Түндүк Кореяны алганда дагы, Түндүк Корея чүчкө идеологиясы менен өзүбүздөн өзүбүз товарлардын баарын чыгарабыз десе дагы, бүгүнкү күндө бүт ал Кореядагы товарлар, Түндүк Кореядагы товарлар көбү Кытайдан жасалып келет. Анткени Кытай менен дипломатиясы бар, жана ушул логистикалык схемалары бар да, логистикалык жолдору бар. Ошол, мисалы үчүн, согуштан жеңгиң келсе, бул логистика иштеп туруш керек. Бүт чек аралар ачык болуш керек, чек аралар аркылуу кире турган товар, сырье бүт өтүп туруш керек. Аскер технология жана башка. Эң негизги да кошумча шарт, анан бул шартта башкы болуп эсептелинет, бул экономика. Өлкөдө экономика тынбай иштеш керек. Экономика акчасын өндүрүш керек. Негизи, эгерде биз экономисттер ойлойбуз, акча деген өзү эч кандай баалуулугу жок. Бул жөн эле кагаз. Бирок акчанын артында ишеним турат. Бул эң негизи баалуулук. Мисалы үчүн, эгерде бүгүнкү күнү бүт элдер бири-бирине ишенсе, жана бири-бирин адилеттүү деп эсептесе, эртең эле эч ким акчаны колдонбой калат. Бирок баягы элдер бири-бирине ишенбей, ушул акчага ишенгенден эсебинен акчанын кандайдыр бир баалуулугу бар да. Ошол акча алмашуусу менен эл, калк өз ара баягы жумуштарды алып барат.
тамактарды өндүрөт, тамак ашты, керектүү нерселер жасайт, бири менен алмашат, кошумча баалуулукту пайда кылат. Ошол кошумча баалуулук дипломатия каналдары аркылуу, логистика аркылуу чет элге сатылып, өлкөгө кошумча башка өлкөлөрдүн жанакы резервдик акчаларын алып келет да. Резервдик акчаларын алмашып, аларга технологияларды алса болот. Негизги кадам бул технология. Бүгүнкү заманбап технологияда ошол электрондоштурулган согуштук комплекстер, согуштук өндүрүштүк комплекстер пайда болуп атат. Ошол өлкөнүн эмки мындай согуштан жеңүү чоң бир сыры, чоң күчү бул өлкөнүн согуштук өндүрүштүк комплекси. Тилекке каршы Кыргызстанда согуштук өндүрүштүк комплекс жок. Бизде ошол нерсе абдан чоң мындай кандайдыр кооптонууну туудурат. Кыргызстанда ушул согуштук өндүрүштүк комплексти жасаш керек. Бизде сервистик мындай адистер бар, технарлар бар. Бизде баягы эки тарапка согушка да тынчтык жашоого да чыга турчу продукцияны жасаган заводдор бар. Бирок тилекке каршы бул андай керектүү деңгээлде эмес. Өзүбүз снаряддар жасай албайбыз, октор жасай албайбыз. Өзүбүз дрондорду жасап бере албайбыз. Кичинекей ишканалар пайда болду. Кээ бир ишканалар мамлекеттик сыр болгону менен дагы алардын чыгарган көлөмү азыраак, кичинекей азырынча. Ошон үчүн согуштук өндүрүштүк комплекс, аскер өндүрүштүк комплекс турукташуу бул абдан маанилүү нерсе. Эмкиси согуш башталганда бул абдан маанилүү нерсе, бул согуштук логистика. Чынын айтканда, азыркы заманбап согушту мурун деле адамзаттын тарыхында, узун тарыхындагы согуштарда жеңүүнүн чоң шарты бул согуштук логистика болчу. Анткени канча баатыр болбосун согуш талаасында, эгерде өз убагында жеби берилбесе, мокоп калган кылычы алмашпаса, жарадарлар дарыланбаса, жана тамак аш алып келип турбаса эгерде эч ким, анда ошол аскер күчтөр жеңилет. Ошондуктан логистика маселеси бул эң биринчи орунда. Америка Кошмо Штаттары мисалы үчүн эмнеге Вьетнамдан жеңилген? Анткени Вьетнамда Хошимин жолу деген мындай жол болгон да, ал боюнча Кытайдан ошол Вьетнамга логистика тынбас келип турган. Ал Хошимин жолун өрттөш үчүн химикаттарды төгүп, ушул бүт жунглилерди өрттөсө дагы, баары бир Вьетнам кишилери ушул Хошиминди жер астында да керек болсо, жер астында туннель казып, ошол тынбас ошол товарларды, ок дарыларды, тамак аштарды, дары дармектерди аскерлерге жеткирип турган, аскерлердин өзүн жеткирип турган. Ошондуктан Вьетнамдан ошол Америка Кошмо Штаттары эч мансап чыкпай чыгып кетишкен. Дагы ошондой эле мисалы үчүн Афганистанда согуш болгондо, Советтер Союзу килейген мамлекет кичинекей Афганистанга кирип, анан согуш кылып аткандагы ошондо дагы баягы душмандарга келген, душман деп атап коет, афгандарга келген логистика үзүлгөн эмес Пакистан тараптан, Америка Кошмо Штаттары тарабынан. Ошондуктан Советтер Союзу аяктан да чыгып кеткен. Логистика бул абдан маанилүү. Мисалы үчүн экинчи дүйнөлүк согушта бир гана Герман элинин ушул рейх, 4-ч рейх деп аракет кылып, Гитлер согуш аскерлеринин, вермахттын баягы болгон логистикасын бузмайын, заводдорун өрттөп, ушул жолдорун бомбалаганга чейин ушул өнөктөштөр, шериктештер, Орусиядан болобу, Америка болобу, бүт Европа, Великобритания, Франция болобу жеңе албай атышкан да. Жеңүүгө андай кыйын болгон. Бир гана ошол логистикалык жолдорду кескенден кийин анан жеңгенге мүмкүнчүлүктү алышкан, ошентип жеңишкен. Ошон үчүн логистика бул биринчи орунда. Мисалы үчүн биздин мисалга алсак, бизде ошол Баткен облусуна жолдор абдан мындай тар да, анан жолдордун саны бар, бирок негизи логистика мыйзамы боюнча аяка авиациялык маршруттар болуш керек, каттамдар, темир жол салыныш керек, мисалы үчүн автомобилдик жолдордун 6 болуш керек кеминде дегенде. Анан ар бир жолго кыргыз тарап көзөмөл кылыш керек. Ошондо баягы эгерде кандайдыр бир салгылашуу же мындай талаш тартыш болсо, ошол талаш тартышты тез чечүүгө, ага туруштук берүүгө логистиканын мааниси эбегейсиз зор болот да. Анан согуш майданына жеткенге чейин дагы ушунун баары бирдей мындай комплекс катары ишке ашып, согуш майданына жеткенден кийин ал жерден
дагы бир чоң маселе чыгат. Бул деген жеңилсең план кандай? Жеңсең план кандай? Жеңилсең план түшүнүктүү. Артка качуу, дипломатияны күйгүздүрүү, жандандыруу жана ошол көбүрөөк эл аралык логистика кылып туруп көбүрөөк куралдарды ташуу дагы кайра салгылашка киришүү. А жеңгенде эмне кылыш керек? Жеңгенде эмне кылуу боюнча сценарийдин баары, сценарийдин мааниси абдан зор да. Анткени жеңип калсаң, же чек жабасың отурасың, же болбосо баягы дагы ар кандай нерселер болуп кетиши мүмкүн. Ошого бир эмес, бир нече ар бир кадамга илете турган план болуш керек да. Ушул пландар алдын ала ойлонулуп, стратегияларды жазып, алардын пландардын баасын чыгарып, логистикасын тартып, ошол эмне кылаарды толук түшүнүш керек. Дипломатикага кандай кетет эгерде жеңүү болуп кетсе, кандай карым катнаштар түзө калыш керек, ушул бүт бар пландарда болуш керек да. Негизи ушул тарых көрсөтүп атат аны. Дагы бир сыйра өндүрүштү айтып кетсек, ошол бүгүнкү күнү өндүрүш жалпы дүйнөлүк логистикага аябай бекем бекитилген. Ар бир ошол үй чарбада керектелген товар бир деген мисалы үчүн ошол ручка деп коелу, ручка менен жазсаңар ал 20-22 мамлекеттин ичинде чыккан болуп калат да. Ошол көп каттамдардын эсебинен. Ошон үчүн анын темири Кытайдан чыкса, пластмассасы мисалы үчүн ошол Вьетнамдан чыкса, анын краскасы Жаңы Зеландиядан чыгышы мүмкүн, мисалы үчүн. Жана негизи дизайнды Америка Кошмо Штаттарынан жасашы мүмкүн. Ушул баары кошулуп туруп анан бир ручка чыгат да. Ошон үчүн бул дүйнөлүк экономика бүгүн ушундай болуп калган. Ошол дүйнөлүк логистикасыз экономиканы бекем бутка тургузуш абдан кыйын да. Бирок баягы экономикадан мамлекет пайда алыш үчүн салыктарды көбөйтүүдөн эрте ошол экономиканын ичинен мындай жандандырууга чараларды көрүш керек да. Бул деген албетте өлкөнүн экономикасын жандандырыш үчүн бизде мисалы үчүн ошол Абаканын айтуусунча бул Орто Азиянын бизнес ангелдери деген ассоциация түзүлгөнгө аракет кылышкан. Аякта ошол анын башчыларынын айтканы боюнча жалпы негизи өлкөдө 12% эл ишканалар менен алек болуш керек да. Ошондо өлкө күчтүү болот, салыктар жыйнамдуу болот жана өлкөдө керектүү түрдө акча болот. А эгерде Кыргызстанды алсак, бизде ошол ишкерлердин саны 6%. Демек, жарым ошо 12ден жарым эле да. Бизге ошо 100% көбөйтүш керек ишкерлердин санын. Ишкерлердин санын көбөйтсөк, алар үчүн жакшы шарттарды коюш керек. Алар үчүн баягы сырьё киргенде сырьёго эч кандай бажылык төлөмдөр болбош керек. Алар товарларын экспортко сатканда аларга да эч кандай бажылык мындай чектөөлөр болбош керек. Ошондо ишкерлердин саны көбөйсө, элдин көбү баягы ишкерликке башын, көңүлүн бурса жана аны менен алек болсо, анда өлкөнүн экономикасы күчтүү болот да. Бул деген абдан чоң шарт. Андан сырткары калсак, ошол согуштук өндүрүштүк комплексти куруш керек негизи. Эгерде өзүбүздүкүн курбасак, ушуга акча сарптабасак, анда башка бирөөнүкүн куруп калабыз, башка бирөөнүкүнө акча сарптап калабыз. Бул деген эч кандай мындай башка деле эки ой жок, бир эле ой бар. Кыргызстандын аскери өндүрүштүк комплекстерин түзүп, бекем бутка тургузуш керек. Жана ошол Кыргызстанда атайын ушул аскердик кандайдыр бир жетиштүү түрдө камдоолорду, запастарды, аскер кампаларын толтуруш керек да. Аскер кампалары өлкөдө аябай чоң болуш керек. Жана жалпы аскердик реформаны өткөрүш керек. Менде да буга чейин видеом болгон. Аякта керек болсо Швейцариянын же Израилдин мисалы алып, Кыргызстандын ар бир жараны аскер болуш керек да. Анан эгерде кыйынчылык заман келсе, ушул 3 миллионго чейин кишини армияга алгандай кудурет болуш керек. Бул деген Кыргызстандын күчтүү, тынчтыктуу мамлекет болушуна чоң ушундай жардам берет эле. Негизи билебиз, логистика өткөндө дагы бир видеомдо айттым эле, бир эле танкты мисалы үчүн согуш майданына чыгарыш үчүн ремонттук машина керек, трал керек танкты баягы согушка алып келиш үчүн, бензовоздор керек, танктар бензинди ичкени тим эле укмуш да. Анан ошол танктын ата турган окторун ташыган машиналар керек жана ушул бүт танктардын техникасы, экипаждары керек. Логистиканын суроолору деле шумдук. Ошон үчүн согуш абдан кымбат нерсе да. Андан сырткары дагы бир видеом бар эле, комплекс керек. Байланыш, разведка, бүгүнкү күнү кыргыз жарандардын жанын сактош үчүн
автоматташтырылган согуш системалары, мындай жөнөкөй сөз менен айтканда танк роботтор, ошол дрондорго окшогон ушу жер дрондор бар да. Анан негизи аябай баягы ички байланыш түзүү системасы болуш керек да. Байланыш түзүү системасында түрктөрдөн арендага, ижарага спутникти алабызбы, же бир аз акчаны коротуп, бир 200-300 миллион доллар таап бюджеттен Кыргызстандын спутнигин жиберебизби? Кандайдыр бир спутник, аскер мындай чалгындоо спутниктер бизге керек, маалыматтык спутниктер бизге керек. Алар деген биздин тоолорубузду айланып учуп, ошол бизге күнүмдүк маалыматты жиберип турушу зарыл. Кошумча баягы тактикалык деңгээлде ошол талгынчы дрондор керек да согуш майданында. Согуштук автоматташтырылган системалар керек, дрондор керек. Атайын баягы тала майданын чалгындоого алган жана маалыматты тез жеткирип турган албетте чалгындоочуларды керек да. Ушул бүт нерсе байланыш системасы, аскерилий байланыш системасы деп аталат. Бул байланыш системасыз жашоо кыйын, анткени мындай система болбосо баягы эмне болуп атат өлкөдө, согуш майданын тегерегинде кандай негизи муктаждыктар бар, ал жөнүндө маалымат алуу мүмкүн эмес болуп калат. Анан эң маанилүү нерсе согушта жеңиш үчүн бул деген армиянын түзүмү, ички маңызы да. Мисалы үчүн бүгүнкү күнү Кыргызстанда мен байкашым боюнча ошол централизация мындай борборлоштурулган армия башкаруу системасы колдонулат. Бул деген негизи ошол Советтер Союзунан калган нерсе. Орусияда да бүгүн ушул борборлоштурулган аскерий система иште колдонулуп жатат да. Мындан айтканда Украинадагы согушта карасак, ал жерден бир кандайдыр бир башкы согуштун командующийси бар. Ага түзмө-түз бир канча офицерлер баш ийет, анан алар ошол тала майданындагы офицерлер аркылуу ошол согушту алып барат. Кээ бир армияларда, Кыргызстан армиясында да ошого окшоп баратат. Бир нече ушул бутакча бар. Бутакча канча көп болсо, ошончо чечимдин сапаты начарлайт. Мындайын айтканда, кайсы бир буйрукту бериш үчүн, кайсы бир маселени аткарыш үчүн ошо буйрук түз ылдыйдан өйдө же өйдөдөн мындай түшүрүлөт. Ошондо мисалы үчүн буйрукту берген офицерлер кээде жерде болуп аткан нерселерди, болуп жаткан баягы обстановка, ситуация деп коет, абалды түшүнбөй калышы мүмкүн дагы, ката берген чечимди кабыл алышы мүмкүн. Ошон үчүн мисалы үчүн дүйнөлүк армия, эң мыкты армияларда матрица системасы колдонула баштаган да. Матрица системасы эмнени билдирет? Мисалы үчүн ошол генерал бар дейли да, ошол аскердин эң башчысы бар дейли. Ал деген кандайдыр бир согуштун көптөгөн сценарийлерин жазат дагы, башка офицерлер менен бөлүшөт. Ар кайсы тармакка жооп берүүчү офицерлер менен бөлүшөт. Ошол сценарийлерди ал офицерлер карап туруп, ошол сценарийлерди ылдыйкы деңгээлдеги офицер жана жоокерлерге түшүндүрүп берет. Мындай кылса, мындай кыласың дейт. Мындай кылса, тигиндей кыласың. Эгерде мисалы үчүн дагы кандай бир маселе чыкса, андан да мындай кыласың деп ушу ар кайсы жолдорду түшүндүрүп берет. Ошондо мисалы үчүн согуш майданына чыкканда, эгерде башкы штаб менен байланыш үзүлүп кетсе, жоокерлерде борборлоштурулган системада жоокерлер качат. Маселени аткарбайт, анткени мисалы үчүн снабжение, логистика бузулуп калса, согуштук логистика, товарлар, ок-дарылар жетпей калса, тамак аш жетпей калса, алар деген жок болуп кетет душман аркылуу. Же болбосо өзүлөрү эле ачкадан күч жоготкондон өлүп калат да. Ошон үчүн алар качат. Бул армиянын моралдык мындай духун аябай начарлатат да. Ал эми ошол борборлоштурулбаган, бөлүштүрүлгөн системада, ошол децентрализациядан өткөн системада, бул жерде офицер мисалы үчүн эгерде башкы штаб менен байланыш үзүлүп калса, анда даяр эмне кылыш керек экенин сценарийлери колунда бар. Ошол сценарийлерди карап, өз мээси менен ойлоп, өз аскерлерине туура буйрук берип, аман калып, логистиканы кайра жандатып, кайра керек болсо баягы согуш майданында маселени эч кандай штабты күтпөй эле аткарып, туура аткарып, ушул жалпы жыйынтыкка жеткенге үлгүргөнгө шашылат да. Негизи бүгүнкү күндө ушул эгерде биз байкасак, Украина армиясы Орусия менен согушунда ушундай децентрализацияланган системаны колдонот. Бул деген Пруссия мектеби деп аталат.
жана ушул негизи бул нерсе бул ар бир эгерде мындай согушта эмес ишкананы алсак, ишкананын ичиндеги ар бир ишкананын ээсинин бул деген чоң кыялы да. Ошо ишканам ушинтип иштеп турса гана ар бир ишканамдагы киши өзүнүн кыла турган ишин так түшүнүп, алдын ала көп нерселерди алып, өзүнө жоопкерчиликти алып, маселелерди чечсе гана деп баары кыялданат көп мындай укмуш ишкерде. Ал нерсеге ээ ишкана абдан жакшы өзүн сезет жана аябай өсөт, өнүгөт. Ал эми мамлекетте ушундай армиясы бар мамлекетке кол салыш бул чоң мындай ката да. Анткени децентрализацияланган армиясы бар, ошол баарын түшүнгөн, өз деңгээлинде чечим чыгара алган офицерлери бар армия кандай гана душман келбесин, ал душманды жеңет, ал душманды жок кылат. Ошондо 7 эсе, 10 эсе келсе дагы, бир мисалы үчүн ушул биздин жоокерге 7 жоокер кол салса дагы баары тең жеңилет. Ошондо ушундай системаны курууга, ушундай системаны салууга жол алыш керек, албетте кадамдарды көрүш керек, ошондо армия жеңилген болот да. Анан ар бир армия албетте аскер күчтөрү ошол дүйнө жүзүндө кабыл алынган PDCA ошол же болбосо APCD деп айтса болот, PDCA деп айтылат башкача. PDCA деген план, биринчи план түзөсүң. Мисалы үчүн согуш баштала турганга чейин алдын ала пландар түзүш керек, бир нече план түзүш керек. План түзөсүң, согуш башталып кеткенде ошол планды аткарасың. Планды аткарганда албетте баягы ошол сен күтүлгөн жыйынтыктар чыктыбы же жокпу ошону байкайсың. Ал обстановканы түшүнүп туруп, анан кайра ишти жасап, ошол эгерде катачылыктар келсе, ал каталарды жок кылганга аракет жасап, анан жыйынтыгында баалап, кайра план түзөсүң. Жана ушул цикл кечке ушинтип улана берет, ушинтип кайталана берет да. Ушул нерсени колдонуу абдан зарыл. Бул деген дүйнө жүзүндөгү ISO деген уюм бар. Бул деген эл аралык стандарттар уюму деп аталат. Алар ушул эл аралык эң мыкты стандарттарды түзүп, жалпы дүйнөлүк сертификацияны өткөрөт да. Ошол ISOну алган, мисалы үчүн, ишканалар абдан мыкты деп эсептелет, анткени алар эмне кылышты түшүнөт да. Ушул система боюнча иш алып барууну билет. Ошон үчүн бул дагы баягы децентрализацияланган армия системасында ар бир офицер, жооптуу офицер ушул системаны колдонуп билүүгө зарыл да. Бирок согуштун спецификасы менен. Ошол жалпы эгер жыйынтыктасак, кайсы шарттар армияны жеңилгис кылат? Бул деген мамлекет бийик деңгээлиндеги жакшы курулган дипломатия, бул деген мамлекетте жакшы деңгээлге коюлган экономика, мамлекет ошол дипломатиянын аркасы менен, экономикасы аркасы менен ээ болгон технологиялар, аскерий технологиялар кошумча, жана эч бир сынбаган, бузулбаган бекем логистика, жана дайыма үзүлбөгөн байланыш, жана чечим кабыл алуу децентрализациясы армиясында, жана так согуштун астындагы алдын ала каралган максаттар жана сценарийлер, стратегия менен айтканда. Ушул 7 нерсе ордунда болсо, мамлекетибиз кандай гана согуш болбосун, кандай гана жөө келбесин дайыма жеңет жана өзүбүздүн коопсуздугубузду сактап калат. Анда эмесе ушул бүгүнкү тасманын ушул спонсору Шаршеев жана өнөктөштөр уюму. Ушу менен видео бүттү. Анда эмки видеолордон көрүшкөнчө. Шаршеев жана өнөктөштөр уюму боюнча бир сөз айта кетсем, бизнес пландарды жазабыз сапаттуу. Бизде бизнес пландардын аркасы менен аябай көп биздин баягы кардарлар кредиттерди алган, фонддордон акча алган, инвесторлорду тарткан. Ошон үчүн эгерде ушундай нерсе силерге керек болсо, ошо видеонун сүрөттөмөсүндө шилтеме болот, шилтеменен барып буйрук таштап кетсеңер болот. Байланышабыз, сүйлөшөбүз. Анда эмесе эмки видеолордон көрүшкөнчө.